Орто баадагы темада видеобузду күтүп жаткан көрүүчүлөргө мына кезек ошол видеого келди. Бүгүн 18 октябрь 2020 жыл, аптагүнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Аба ырайы ушундай жагымдуу, жылуу, 21 градус жылуу болуп атат. Мен акыркы көргөн маалыматтарда ушундай болуп аткан. Доллардын курсу 81 сом 15 тыйын болуп аткан. Мо Витодон баштай берели анда. 4 дөңгөлөк тең жайкы, протекторлары жакшы. 2000 жылы чыгарылган, объему 22. Мо телефон номери так айтканда. Жүргүнчү ташуучу эле. Баасы, айтылыш баасы 300 000 сом деп атат. Мына салонун көрсөтүп коеюн. Эми бул видеодо мен 200 000 сомдон баштап ушул 700 000 сомго чейинки бааларды айтып кетем. Баадагы номер машиналар көрсөтүп кетем деген. Себепти энди ортоңку катмарларда көбүнчө ушундайларды алып турушат. Арзан. Ортоңку катмардагы унаалар деген. Дагы бир Mercedes-Benz Vito. 2002 жылы чыгарылган, объему 22, баасы 350 000 сом. Mercedes-Benz C-класс, комплектация классик. 1996 жылы чыгарылган, объему 1.8, коробка механика. Баасы 270 000 сом. Люк бар экен. Mercedes-Benz E-класс 211 кузовта, 2005 жылы чыгарылган, объему 3.5, коробка автомат, люк бар. Айтылыш баасы 7000 доллар деп атат. Мынанда отуруштары кожа, мынанда ачык түстө экен. Американец дейт эси. Штатный монитор бар. Honda Jazz. 2006 жылы чыгарылган, объему 1.4, эгесин байланыш номери 504 12 93. Айтылыш баасы 420 000 сом. Так, у нас салон көрсөтүп койгон. Hyundai Getz 2004 жылы чыгарылган, объему 1.4. Сигнализация бар экен, Шерхан деген. 230 000 эле, баасы. 230 000 болсо берип берем. Берип берет экен мынакей. Коробка механика, подогрев сидений бар, 4 айнектен электро көтөргүчтө, комплектация жакшы экен. Hyundai Getz дагы 2004 жылы чыгарылган, объему 1.4, баасы 280 000 сом. Toyota Verso 2014 жылы чыгарылган. Ушунун суранганда биздин көрүүчүбүз бар эле, ошого атайын тартып коюп атам. Баасы 9 000 доллар деп жазып коюптур. Коробка автомат. Эгесин байланыш номер 999 коду менен 27 11 63. Мультироль, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, коробка 6 ступка механика. Пробеги 223 554 километр көрсөтүп атат. Газ жабдыгы да бар экен, газ бензинде. Hyundai Getz рестайлинг 2007 жылы чыгарылган, объему 1.6, эгесин байланыш номери 555 17 00 71.
Arka жағынан көрініші. Yana договорная. 4 айнектен электро көтергүчтө. Подогрев сидений бар. Магнитоласы жоқ екен, алып қойған ұқсайды. Пробеги 223.319 км көрсетіп отат одометрінде. Басы, айтылыш басы 300 000 сомда отат. Chevrolet Lacetti. Туманниктер бар. 2007 жылы шығарылған, бензин газда жүрөт. Есің байланыс номері 557 07 71 70. 4 айнектен электро көтергүчтө, печка, кондиционер, климат эмес. Газ жабдыгы евро 4 екен. Пробег қанша болып қалды? 284 000 километрді отат есі. Басы 330 000 сомда отат. Lacetti дағы универсал. 2004 жылы шығарылған, объемы 1.6, коробка механика. Айтылыш басы 260 000 сомда отат. 4 айнектен электро көтергүчтө. Бунда болса мына толук кандуу климат контроль, мынаки электронный болуп турат. Так, подогрев жок, Chevrolet Spark. Эки миң 15 жылы чыгарылган, объемы 1, коробка автомат, есім байланыс номері 553 55 05 41. Ушул адашпасам мен акыркы выпускаларынан 2015-тен токтоса керек. Эгер туура эмес айтып атсам, комментарийде жазып коюңуздар. Отуруштары кожа, подлокотник бар. Штатный өзінің монитору, мультироль, 4 айнектен электро көтергүчтө. Комплектация жакшы. Антизанос, өчүрүп жандыруу. Басы $5800 деп атат. Пробег канча болуп калды? 58 000 бе? Жакшы. Пробег деле аз экен да. Аркасында мына эки партроник датчиги. Мына да бир Spark'ты көрсөтүп коеюн. 2012 жылы чыгарылган, заводской газда, объемы 1. Мына есим байланыш номери 551 15 75 15. 340 000 сомдо отат айтылыш баасы. Chevrolet Lacetti. Россиян темир номеринде учаттан чыккан эмес. 2012 жылы чыгарылган, объемы 1.6. Мына баасында жазып коюптур. 250 000 сом. Volkswagen Passat B6. Туманниктер бар. 2009 жылы чыгарылган, объемы 2, турбо бензин. Есім байланыш номері мынандай ручкамен жазылыптыр. Жакшы көрүнбөй атса, озек айтып коюн. 770 63 80 00. Көрсөтүп коебуз. Ого, оригиналды ачылат экен, эмблеманы басканда эле. Багажниги деле мынандай ичкери карай чуңкур болуп кете берет экен. Өзі мынандай бийик эмес, бирок мынандай узун жүктөрдү баткырса болот. Эшиктери баягы мынандай рамкалары жок экен, Subaru'нун баягы стилиндегидей. Отуруштарына кайрылалы, кожа, перфорированный, мынандай электроприводта. Ошол подогрев сидений обдуфудагы бар экен. Коробка автомат, антизанос, мультироль. Пробеги да мынаки жанып турат. Одометринде 126 707 километрди көрсөтүп атат.
Баасы қанша эле? Айтылыш баасы? 8200 доллар деп атат. Так. Арканкы орнунда көрсөтүп кое берейин. Эми күндө эле мындай Кореядан келген. көрө бербейбиз. Кореяданбы? Свежий. Жакшы. Канча болду келгенде? 5-6 ай. Турду ордунда. Карантинге чейин келген. Айдалган деле жок. 300 километр айдалып. Ошо 300 километрдей эле айдалыптыр. Ошол Кореядан Кыргызстанга келгенден бери. Карантинде көп эки жак айдап да, эси. Chevrolet Cruze эси көрүнбөйт унанын. Cruze'да сурангандар көп эле комментарийде. Ошентсе эле мына баасы жазылып атса деле көрсөтүп кое берейин. 2010-жылы чыгарылган коробка автомат, объем 1.8. Кимдерге кызык болуп калса өзүңүз деле чалып телефондон сурап билип аласыз дейм. Бул жакта да бир Cruze бар экен, мында билбейм, баасы жазылганбы, жазылган эмеспи. Ушу видеонун аягында жыйынтыктарга жакын мында көрсөтүп коелу. Баасы жазылып аптыр, тилекке каршы мында. 2013-жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка механика. Бул капталын көрсөтүп коелу. Бул жакта бир биздин көрүүчүлөрүбүз суранып калыптыр эле. Кайсы ушулунабы? Бул Hyundai не болуп кетет? Tucson экен. Hyundai Tucson. 2010-жылы чыгарылган, объему 2, телефон номерлери, коробка автомат, бензин. Аркасында 4 партроник датчиги бар экен, башкаруу баскычтары, мультироль, штатный монитор, комплектация жакшы экен, кара кожа, антизанос, климат контроль, 2 зоналуу, бул да жакшы. Жана мо кнопканы басканда, мисалы үчүн уна мотордун ысыгы меселе өзү мо айнектерде майда баягындай спиралга окшогондор болот, ошол өзү эле автоматически ысытып турат. Бул да аябай жакшы, тез. Эгер суук климатта жашаган адамдар ушуну колдонсо, аябай ыңгайлуу деп ойлойм. Бул жагында болсо подогрев сидений 2 режимде. Баасы канча дедиңер эле? 9000 доллар деп атат. Түшүп беребиз деп атат эси. Пробеги канча болуп калды? 136 000 километр. Кайсы шаарда элеби же Ош шаарынын ичинде эле жүргөн уна экен. Ушуну менен урматтуу көрүүчүлөр, бул видеобузду аяктайбыз. Эгер ушул акырына чейин көрсөңүздөр, көргөн биздин көрүүчүлөргө силер азаматсыңар демекчимин. Ошону менен катар биздин видеобузга ушул видеонун астында мага жакты деген баскычты басып коюңуздар. Бул видеобуздун өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. Жана комментарийда сөз калтырганды унутпаңыздар. Эч жок дегенде сөзүңүздөр жок болсо, кайсыл шаарда көрүп атканыңыздарды белгилеп койсоңуздар болот.